Коомдук коопсуздукту сактоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу максатын көздөгөн телерейд программасы эфирде. Студияда Айбегим Набиева. Баткен шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери шайлоо участоктарында өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча профилактикалык рейд жүргүзүштү. Иш-чаранын негизги максаты шайлоо күндөрүндө добуш берүү жайларында жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана мүмкүн болуучу өрт кырсыктарынын алдын алуу болуп саналат. Рейд учурунда адистер шайлоо участоктарынын техникалык абалын текшеришти. Атап айтканда электр жана жылытуу системаларынын иштөөсүнө, эвакуациялык жолдордун ачык болушуна, өрт өчүрүү шаймандарынын жетиштүүлүгүнө көңүл бурушту. Ошондой эле жооптуу кызматкерлерге өрт коопсуздугу эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мүмкүн болгон өрт кырдаалдарынын кандай аракеттерди көрүү керектиги боюнча нускамалар берилди. Мындай текшерүүлөр шайлоо алдындагы даярдыктардын алкагында облус аймагындагы бардык шайлоо тилкелеринде улантылат. Максат шайлоо процессин коопсуз өтүшүн камсыз кылуу. Siz mücü? Operatör. Operatör. Çakırdınız mı? Çakırdım askeri. Өрт көзөмөлдү коопсуздук кызматынын бөлүмүнөн келдим да менчи. Ошону 10 күн аралыгында аткарышыңыздар керек. Негизи ошол көңүл буруп коесуздар да көрөк. 2025-жылдын 13-майындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан да өрт коопсуздугу боюнчачы. Бияқта турат, өрт өчүрүүчү баллондор сөзсүз түрдө коесуздар. Кирип чыгып берген жерге, кирип аткан жерге, чыгып аткан жерлерге баллондор көчүрүш керек. Сөзсүз түрдө шайлоо өтүп жаткан жерлерде туруш керек. Көрүнүп турган. Оң абалда, анын фонариктер, шам чырактар жагылбайт. Шайлоо участкасында свет өчүп, кокустан өчүп калган учурда Фонарик иштетебиз дайым. сөзсүз түрдө движок сыртта иштетилиш керек. Фонарик. Бұл жерде фонариктер берілгенmi? Фонарик. Фонарик берилет, да. Ошол учурда неме кылып коюңуздар, а? Дайым фонарик. Кошумча чыгуу эшиктер бар. Өрт автоматтык түрдө табылган жабдыктар, жана сигнализация. Бар болуш керек да. Тышкы суу булактары, водоем. Бармат чыкаттагы. Канча кубтук? Билбейт экен аны. План эвакуация. Мен бакыттан сурап Муаз турган. көрөлү, бул план эвакуация жаңыланган эмеспи? Ошондой эле ачык от колдонбой өрт чыкса 101 жана 112 кызматына кабарла деген белгилер. Табличкаларды сөзсүз. Немеге жакын эле чыгарып койгон бардыгын. Мен бул жакта көрдүм, бар экен ийген жерлердегилерчи. Кирип чыгуу белгилери дагы ошондой эле. Темир сейф. Сейфи жок азыр. Неме шайлоого жакын алып келет, бир күн 2 күн калганда алып келет да өзү. Өткөндө чогулушуңуздар болгон күн берилгенми? Айттым. Чогулушка неме сейфти жумай алып келет да өзү. Мэриядан бөлүнгөн адамдар алып келет. Анан киши ошол немеге жакын алып келет да шайлоого жакын. Жыгач конструкцияларын өрткө каршы суюктук обработка чачылган эмес дейт. Бизде бияктын дерегибизин директордон сураш керек. Азыр эшке чыкпайт. Телефон болсо чакырчу, мындай болсо көрө. Бар болсо актылары түзүлгөн болсо, катнашалы. Жаңылаш керек. Хорошо. Башчыбыздан Жылда эле жаңылай берүү. Эме өзгөргөн жок. начальстволор өзгөргөн. Азыр талаптагыдай мастерокалар бардыгы жашыл болуш керек. Хорошо. Жаңылап, исребелердин ошол боюнча иши көрсөтүп. Шайлоо участкасы болуп аткан жерде атайын ушундай көргөзүп, өрт өчүрүү шаймандарды Эвакуациялык экинчи путь бош керек да булар да? сөзсүз түрдө болуш керек. Анан жанагындай административдерди Есть вот бар. да. Берип жабылыш. Хорошо. Ошол убакта Бар, эми укомплектован бар. Пожарный иштейт. иштейт.
Конфликты. По проекту закончим, да? Aynı işin oturmama. Өкіндар, жүру ұстауы мына орталығы. Тамлежа өзіңіз көзөмөлгө аласыз. Оның ішінде толық баттырып, бұл жақ көзөмөлгө алдыртып, пожарный шеттен içinde толық кемшіліктерді толық батып, ондай нәрселерді қойдыртпағанға дikkat қыласыз. Ayrıntılar caraksız bulup baktıracağım. Uçlandı var. Tekrar akşam yakıp koyuyoruz. Özüm hazır kaç yılı çatıra? Kaç yılına çakırsanız, Çatın çakırayım. Dejurnidağı kim bilin? Dejurni abi gideceğim oturup job sırap kettiler. Job verip koydum baya baba. Özüm şerde mindepçi. Özür şöyle olsunuz, ama kaç yılınızı çakırsanız? Şöyle участкасы kaç yıl dedi? Neme saldat kırıyoruz. Zaten. Şöyle onu. Yem koyuyoruz da. Şöyle onu. Жүрдеді. Қай жерде келеді, қанша шығады? Ана kucaktan kiri. Bu жерде Bir şeyler dur bana. Sınav. Zaten ешкі шығады, да? Pedin çağırsın sıcak. Şöyle учаскаларда да, кішкене нұсқама айтып кетейін сізге. Бұл нұсқаманың мақсаты бұл жалпы талаптар. Негізгі баяғы шали участогында жайғашқан ғимараттар Қырғыз Республикасының өрт қауіпсіздік ережелері лайықты болушы керек. Мысалы, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтай тұрған. Ондай өрт өшіру шаймандарына сөзсіз түрде ошо кирүү чыгуу жактары дайын. Ошол жерде шайлоо өтүп аткан учурда ушундай өрт өчүрүү шаймандарын коесуздар. Ушул жерде коопсуздуктарды сактайсыздар. Шайлоо болуп аткан жерде жанагындай ачык жылыткыч приборлорду, плиталарды колдонбойбуз. Жанагындай чайный, ошондой эле тифай сыяктуу нерселерди колдонбойбуз. Көзөмөлгө аласыз, ошол жерде турайм сизсиз. Ошол жерде талапка жооп бергендей, ошол участкасында жанагындай тез күйүүчү заттар, майлар болбош керек. Билесиздер, уже түшүнөсүздөр, ошол боюнча дагы маалымат жетип атат. Өрт өчүрүү шаймандарына ошондой жерлерди коесуздар. Анан кирүү чыгуу белгилерди, кирүү жана чыгуу белгилерди сөзсүз түрдө. Анан өрт чыккан учурда 112 телефон маалымат деген анда жаңы белгилерди сөзсүз түрдө орнотосуздар. Дегенде кирүү чыгуу эшиктер жанагындай тоскоолсуз, жанагындай буюмдар турбаш керек. Ал жерлерде дайыма ачык, жарандарга тоскоолсуз кирүү чыгуу эшиктер ачык болуш керек. Азыр биз бул өрт өчүрүү шаймандарын колдонушту билесиздерби? Билбейсиздер да. Буну мисалы колдонордон алдын өрт баягы келиңиз жакыныраак. Катчы сиз дагы да. Kaçı? Себеп дегенде өрт өчүрүү жана алдын алуу немесиге бир журнал ачасыздар дагы. Өрт коопсуздук эрежелери боюнча тааныштыруу иштерин жүргүзөсүздөр. Сиз болбой калсаңыз катчыңыз ошол жерде орун басар ушул сиз болот. Сизге жардамчы. Сиз жок болгонуңузда сиздин ордуңузда, жок сиздин ордуңузда өзүңүз дайындалып ошол жерде мүчөлөргө, эң башкы мүчөлөргө ушундай үйрөтөсүздөр. Бул өрт өчүрүү шайманын кандай колдонобуз? Кокустан Кудай сактасын. Кандайдыр бир кыска чыңалуу болуп өртөнүп кеткен учурда же жана башка нерселер болгон учурда бул жерге карайсыздар. Көрдүңүздөр, жашылда турат. Значит, бул оңо болгон болот, иштей турган. Муну алып туруп, бир сыра жакшы чайпап алабыз. Себеп дегенде
ичинде кум отуруп калышы мүмкүн да. Жакшы козгоп алып чайпап туруп, андан гана бул чипке келип туруп, чипти жууп алып турган колдонобуз. Аралыгы 1,5-2 метр аралыкка чейин. Өзүнүн коопсуздук сакташыбыз керек да. Мына жууп иштеш керекпи? Сөзсүз мына жууп ачылат, алынат. Ошол алынбаш үчүн ушуну кармап турат да. Себеп дегенде биринчи айтасыз, бул жака көмүр бурасыңар депчи. Жашылдоо болгон болсо иштейт экен деп чайпап алабыз дейбиз. Экинчиси жакшы чайпап аламын, үчүнчүсү жуулуп алып турган колдонобуз. Бир сыра көрсөтөсүз, жеткиресиз мүчөлөрүңүздөргө. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдө дагы жанагындай коопсуздук журнал болуш керек. Ар бир өзүнө ушундай түшүндүрүштөрүн жүргүздүм, сабак өтүндө кол койдуруп, мындайча айтканда техника безопасность сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Билдиңиздер да, кандай колдонот? Чүй облусунда шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча милиция тарабынан иликтөө иши жүрүп жатат. Маалыматка ылайык бир мандаттуу округтан ат салышкан талапкердин ишенимдүү адамдары аркылуу эри суммадагы акча каражаты бөлүнүп, аны шайлоочуларды өзүнө тартып алуу максатында пайдаланууга аракет кылышкан. Белгилүү болгондой, талапкердин штабынын жетекчиси аркылуу 800 000 сом өлчөмүндөгү каражат спорттук инвентарь, улуттук оюн, көк бөрүгө арналган тайказан даярдоо үчүн берилген. Ишкерге тапшырылган бул каражатка инвентарь жасалып, аны Сосновка айылындагы жаштарга тапшыруу жолго коюлган. Милициянын маалыматына караганда, бул аракет аркылуу талапкер жана анын тарапташтары шайлоочулардын колдоосун мыйзамсыз жол менен алууга аракеттенишкен. Учурда бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 196-беренеси добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши козголду. Окуяга тиешеси бар талапкер жана башка жарандар тергөөгө жеткирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында аларга карата тиешелүү укуктуу баа берилип, процессуалдык чечим кабыл алынмакчы. Мындан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясы 13 ноябрда аталган талапкерди кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Баткен районунда жана Кадамжай аймагында милиция кызматкерлери тарабынан 12-14 ноябрь күндөрү камкор аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чара жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын максаты өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу, кароосуз калган балдарды аныктоо жана жашы жетелектердин түн ичинде мыйзамдуу өкүлдөрүсүз жүрүүсүнө жол бербөө. Баткен районундагы текшерүүлөрдүн жүрүшүндө аймактык тескөөчүлөр кожолуктарды, дүкөндөрдү, компьютердик клубтарды, көчөлөрдү жана жер төлөөлөрдү тиешелүү кызматтар менен биргеликте көзөмөлдөн өткөрүштү. Кадамжай районунда да иш-чаранын алкагында бир катар социалдык жана профилактикалык иштер аткарылды. Исхак Болотхан айыл аймагындагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына демөөрчүлөрдүн көмөгү менен кышкы кийим-кече тапшырылды. Ошондой эле өспүрүмдөр арасында мушташуу, мыйзам бузуу, зордук-зомбулук сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Милиция кызматкерлери жаштарга коопсуз жүрүм-туруу эрежелери, укуктук жоопкерчилик жана жоопкерчиликтүү мамиле тууралуу кеңири маалымат беришип, өспүрүмдөрдүн коопсуздугу биринчи кезектеги милдет экенин белгилешти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Баткен облусундагы экстремисттик ишмердүүлүккө күмөн саналып жаткан бир катар жарандар кармалганын билдирди. Тергөөнүн алкагында Кылмыш жаза кодексинин 331-беренеси экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо боюнча жүргүзүлгөн иш-чара учурунда Кадамжай районунун Учкургон айылында жана Кызылкыя шаарында жашаган адамдардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Текшерүү маалында тыюу салынган адабияттар жана электрондук маалымат булактары табылып, алардын Хизбут Тахрир аль-Ислами экстремисттик уюмуна тиешелүү экени аныкталды. Алдын ала маалыматтарга караганда кармалган топ Баткен облусундагы бир катар жашоочулардан туруп, алар тыюу салган идеологияны үйрөнүп, жабык Telegram каналында талкууларды жүргүзүп, Кыргызстанда халифат түзүү боюнча идеяларды жайылтууга аракет жасашкан. Кармалган адамдардын арасында буга чейин да экстремисттик аракеттер үчүн жоопко тартылган жарандар бар экени белгиленди. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда.
Бишкекте курулуш тармагында ири алдамчылык фактысы аныкталды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери курулуш компаниянын жетекчиси ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармашты. Маалыматка ылайык, курулуш компаниясынын башкы директору катары иштеп жүргөн жаран үлүш ээлеринин арызынан кийин жоопкерчиликке тартылды. 2025 жылдын 25 июнунда бир катар жарандар көп пятирлүү үйдүн курулушу боюнча жетекчиликке нааразы болуп, башкы прокурордун атынан жапырт кайрылуу жолдошкон. Алар Бишкек шаарындагы Куйручук көчөсүндө жайгашкан турак-жай комплекси боюнча курулуш иштерин жүргүзгөн компаниянын жетекчилерине чара көрүүнү суранышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө курулуш компаниясы 2021-2024 жылдары керектүү уруксат кагаздарын албай туруп, үлүшчүлөрдөн ири суммадагы каражат чогулткан. Бирок үйдү багында бүтүрбөй алынган акчаларды максатсыз пайдаланганы аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, компаниянын жетекчилигине тиешеси бар экени айтылган жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Чүй облусунун милициясы ири өлчөмдөгү баңгизаттарды мыйзамсыз даярдап сатууга аракет кылган шектүү жаранды кармаганын билдирди. Маалыматка ылайык 11 ноябрда Сыгата райондук милициясына Новопокровка айылында баңгизат алып жүргөн адам тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Айтылган дарекке тергөө ыкчам тобу барып, Новопокровка Чоңдалы багытындагы трассада шектүү чет өлкөлүк жаранды токтотуп текшерген. Ал Бишкек шаарында убактылуу жашап жүргөнү жана өзүндө пакет бар экенин такталган. Текшерүү маалында пакеттин ичинен өзгөчө жыттанган 24 капсула табылып, жалпы салмагы 116,1 граммды түзгөн. Экспертиза ал капсулаларда никотин жана синтетикалык заттар бар экенин аныктады. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоо жана сатууга даярдоо боюнча катталып, шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. УКМКнын маалыматына ылайык, Жалал Абад облусунун Нокен районунда ишкерлерден акча талап кылууга тиешеси бар делген жарандар кармалды. Алар ички иштер министринин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары турганы айтылат. Тергөөнүн версиясына караганда, шектүүлөр жеке ишкерлерден акча талап кылып, аны жазасын өтөп жаткан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө жөнөтүп турушкан. Мындан сырткары алар ишкерлерди коркутуу жолу менен башка адамдардын атына алынган ири суммадагы кредиттерди төлөөгө мажбурлашкан. Маалыматка ылайык, бул топко белгилүү кылмыштуу авторитеттин жакын адамдарынан колдоо көрсөтүлүп турган. Шектүүлөрдүн бири 2022 жылы Нокен районуна Смотрящий катары дайындалганы белгиленди. Коопсуздук ар бир жарандын жоопкерчилиги тартипти сактап, мыйзамга баш ийели. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.